Менин атым Айгерим Мусагажинова. Мен окумуштуу этнографмын. 15 жылдан ашык убакыттан бери казак салтын, атап айтканда салттуу маданияттын, анын ичинде нукура казак ашканасын изилдеп келем. Казак салттуу ашканасынын байыркы рецептураларын аныктоо үчүн ондогон илимий изилдөө экспедицияларын уюштурдум. Рецептуры казахской традиционной кухни. Бүгүнкү күнгө карата 1500гө жакын тамактын рецептери менен аларды даярдоо технологияларын каттоого жетиштик. Мен ал тамактарды азыктык баалуулуктарын эсептеп чыктым жана аларды даярдоо технологияларын сыпаттап бергем. Ценность этих блюд. Я описала технологии приготовления. Атайы Силкөй телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн мен аларды баяндап, ошол казак тамактарын үй шартында өз колуң менен жасоону иш жүзүндө көрсөтүп берем. Казахские блюда дома своими руками. Казактарда жаратылыш жөнүндө сөз болгондо кие деген түшүнүк бар. Бул касиетти жана кол тийбестикти түшүндүрөт. Святость и неприкосновенность. Адамдар жаныбарларды эч зарылдыгы жок өлтүрсө, булактын көзүн булгаса, казактар киеси урады деп айтат. Мындай иш-аракетте сөзсүз жаза күтөт. Последует обязательно наказание. Биз Илья Тоо паркынын аймагында жүрөбүз. Мында флора миңдеген ашык өсүмдүк түрлөрүнөн турат. Бул аймакты кызыл китепке кирген жаныбарлардын бир нече түрү жердейт. Здесь обитает несколько видов животных, которые занесены в красную книгу. Алардын арасында Тяншан күрөң аюусу жана Илбирс бар. Башкача айтканда бул аймак көчмөндөрдүн түшүнүгү боюнча киели жер. Киели. Бүгүн биз сиздер менен көжө салттуу биринчи тамагын даярдайбыз. Первое блюдо көже. Ар бир ашкан ээси аны ар түрдүү бышырган. Кимдир бирөө ак же сары жүгөрүнү пайдаланган, же буудайдан бышырылган жана же таарууну да колдонгон. Готовили из бидая, пшеницы и использовали тары или пшено. Көжө ден соолукка жагымдуу таасирин тийгизген тамак аштын бир түрү жана ал өзүнө негизги 3 ингредиентти камтыйт. Содержит в себе 3 основных ингредиента. Алар эт, сүт жана дан азыктары. Эмнеге бул тамакты так ошол жазында даярдашкан? Анткени адам организми узак кыштан кийин абдан алсызданат жана аялдар үй бүлөсүнүн саламаттыгына кам көргөн. Ал үчүн бүткүл айыл чогулган жана ушул эң сонун даамдуу жана пайдалуу, эң башкысы аш болуңдуу тамакты даярдашкан. И готовят это прекрасное, вкусное и полезное. Кимди эмне кошкону маанилүү эмес. Кимдир бирөөдө бир уч буудай калган, башкасы курут, катык же айран алып келген. Останется горсточка пшеницы, кто-то принесет курт или катык. Ошол азыктын баарын бир чоң казанга салып көпкө кайнатышкан жана ушул биринчи тамак менен баардык туугандарды сыйлашкан. И этим прекрасным первым блюдом угощают всех своих родственников. Ушул керемет дасторконду табият өзү даярдаган. Биз ушул таш тактанын үстүндө иштейбиз. На этом каменном столе. Көжөнү негизги 3 ингредиенттен даярдашкан. Бул эт негизинен чүйгүн даамдар. Это деликатесы. Анан дан азыктары жана сөзсүз түрдө сүт азыктары керек. Обязательно молочные продукты. Мясо на весенний. Жазгы көжөгө кошула турган этти кышында камдашкан. Биздин апалар этти узак убакыт дээрлик 3 ай бою ундун ичине салып сакташкан. На долгое время, это на целых 3 месяца помещали. Жаздын алгачкы айлары башталганда этти алып чыгып, жакшы кургатуу үчүн илип коюшкан. Мясо вывешивали, чтобы оно хорошенько просушилось. Вот очень вкусный аромат. Эт эң сонун жыт берет. Эт биздин негизги тамак. Мясо является основой нашего блюда. Кыштын алгачкы айларында жазгы көжөгө кошула турган чүйгүн этти даярдай башташат. Ал этти ундун ичине сакташкан. Мясные деликатесы хранили в муке. Мука. Ун эттин даамын көпкө жакшы сактайт. Жаздын алгачкы күндөрү этти жакшы кургатышат. Первые весенние деньки мясо хорошенько просушивают. Ушундай жол менен табигый ферменттөө жүрөт. Мындай сүрсүгөн эт биздин болочок тамагыбызга өзгөчө жыт жана жагымдуу даам берет. Нашему будущему блюду особый аромат и приятный вкус.
Пока готовится наше Биздин эт мясо, даяр болгуча мен сиздерге казак элинин жаз мезгилиндеги жашоосунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берем. жизни казахского народа. Именно весной Так ушул жазында улуу муунга жана балдарга арналган бир катар тамактар даярдалган. старшему поколению и также младшему. К примеру, есть Мисалы бел көтөрөр деген кызыктуу тамак бар. Казактар буканы эң күчтүү жандык катары эсептегенин билчү элеңиз. Бул даамды акыркы омурткалардан жасашкан. и это блюдо готовили из последнего позвонка. Этот позвонок Бул омуртканы жаңы шалба чөбүнө демдеген. Бел көтөрөр даамын сөзсүз түрдө курут жарма жана сары быштак менен сунушкан. курт и сары ырымшык. Жарма курт специально Жарма курутту кышында атайын жасашкан. Бул курут узак мөөнөткө сакталат. курт, который долго хранится. И бельку Бел көтөрөр тамагы улуу муундарга берилген жана сиздердин белиңерге узак кыштан кийин күч кирсин деп айтышкан. после долгой и затяжной зимы. Все мы знаем, что весна Жаз жаңылануу мезгили экенин баарыбыз билебиз. Бул мезгилде аялдар өз үй бүлөсүнө кам көргөн жана балалуу болууга даярданышкан. готовились к пополнению в семье. И своим Күйөөлөрүнө уйку ачар деген тамак беришкен. Аны балгын сүрет деп да аташкан. балгын сурет, также его называли, готовили Аны негизинен жылкынын чүйгүн этинен даярдашкан. Ал этти биринчи уузга быктырып бышырышкан. Бул абдан аш болумдуу, ток пайдалуу тамак. это блюдо очень сытное, полезное, а самое главное, Эң башкысы анда белок абдан көп. Анан албетте бул мезгилде балдарды да унутушкан эмес. Жана байбичилер согум убагында жылкынын кабыргасын алып коюшкан. Аны унга сактап жазында кешик куурдак бышырып беришкен. реберную часть конины хранили ее в муке и весной готовили пельшик куурдак. Эгерде балдар алыста болсо, анда ушул жазгы даамдуу жана абдан пайдалуу тамактан ооз тийиш үчүн атайын чоң энесинин үйүнө барышкан. Пробовать это весеннее, вкусное и самое главное полезное блюдо. Наше мясо уже Биздин эт даяр, жыты кандай керемет. аромат. Азыр чыгарабыз. Вытащим. Биздин даамды толук даярдаш үчүн биз этти майда туурап алышыбыз керек. Нарезать. Этти сөзсүз түрдө майда туурайбыз. Мелко нарезаем. Хочу отметить, Белгилей кетсек, кургатылган эт тез бышат. тушеное мясо, оно быстро варится. И на вкус, конечно. Даамы жөнүндө айтсак, аны унутуш абдан кыйын. И часто мы, наверное, Биз казактардын жал жая деп айтканын көп уксак керек. Бул сөздөрдү укканда биздин табитибиз дароо ачылат. сразу появляется нешуточный аппетит. Жал считается Жал жылкынын жалынын алдындагы эң даамдуу майы. подгревного конского жира. И он очень... Ал организм үчүн абдан пайдалуу. Раньше детям Мурда кичине балдар ачка болбосун үчүн ушул жалдан кесип колуна карматып коюшкан. Кээде бул майдын кесими майда балдарга опчу катары да кызмат кылган. кусочек жира служил своего рода соской. Особенно Жылкы майынын өзгөчөлүгү ал эч качан кургап катып калбайт жана жылдын баардык мезгилинде, атүгүл кышында да ээрүү бойдон турат. Аны дароо тамакка колдоно алышат. спокойно употреблять в пищу. Вот, мы практически нарезали. Биз көжөгө кошула турган негизги азыгыбызды толук туурап бүттүк. Для кузе. Жүгөрү кайнап калды. Биздин тамактын жыты абдан укмуш буркурайт. Просто божественно. Сейчас мы его Азыр биз аны кошумча азыктар менен толуктайбыз. Мында эт жана дан азыктары бар. зерновые продукты. Ошондо бизге эмне азык жетишпей жатат? Сүт азыктар жетишпей жатат. ингредиентов. А молочные Ал эми ингредиенты сүт азыктары биздин тамакка өзгөчө кычкыл даам тартуулайт. особенную кислинку. Его
Муну 2 кашыктай кошуу жетиштүү. Катык сүтү ачытуу аркылуу алына турган кычкыл сүт азыгы болуп саналат. Закваски молока. Эң акырында биз тамагыбызга үйдө жасалган айранды куябыз. Айран, кефир. И вот наши блюда Мына ошентип биздин жүгөрү көчө даяр болду. готово к употреблению. Аны ысык түрүндө же болбосо муздатып дагы ичкенге мүмкүн. Я благодарна Ушундай даамдуу жана бай дасторкон үчүн өз мекениме ыраазымын. и богатый Дастархан. Традиционная кухня Салттуу ашкана жалаң гана эски рецепттер эмес. Бул элдердин кантип өнүккөнү жана өзгөргөнү, эмнени жакшы көрүп, эмнени баалаганы жөнүндө тарых. то, что они любили и ценили. Это целое Бул абдан чоң жана кызыктуу саякат. Биз сиздерди кубануу менен коштоп жүрөбүз. Тамак ашы даамдуу биздин Казакстанга кош келиңиздер.